Баарыңыздарга чоң салам. Бүгүнкү видеодо камыр ачыткыны, башкача айтканда камыр турушту кантип колдонгонумду көрсөтөм. Ушул тема боюнча экинчи видеону кылыш мага Нурзада себеп болду. Анткени менин видеомду көрүп, камыр ачыткыны нөлдөн баштап чыгарды. Чыгарып жатканда, чыгарып бүткөндөн кийин дагы Нурзадада аябай көп суроолор болду. Мен колуман келишинче жооп бердим. Нурзададай болгон адамдар көп болсун, нандарын натуралдуу түрдө ачытсын. Бул баарыбыздын ден соолугубузга пайдалуу болот. Үчүн камыр ачыткыны кантип сактайм деген адамдарга суроо жооп видеосу деп айтсам жаңылышпайм. Баштадык. Биринчи жана негизги нерсе бул камыр ачыткыны колдонбогон убакытта муздаткычта сактайбыз. Колдонбогон убакыт 1 жума болду. Мындай кара суу пайда болот үстүндө. Бул нерседен коркпойбуз. Жаңыртатканда бүт ушул суюктук суусу менен жаңыртабыз. Канча камыр ачыткы болсо, ошого жараша суу кошобуз. Мына 215 грамм камыр ачыткыга мен 215 грамм суу, андан кийин 215 грамм un кошом. Камырыбыз жакшы жана бат көтөрүлүш үчүн ушул этапта аябай жакшы аралаштырабыз. Аралаштырып бүткөндөн кийин четке алып коебуз. Андан кийин биздин сактаган идишибиз, айнек идиш меники, тазалап муну жакшы жууп алабыз. Анткени 1 жума колдонбойбуз, балким 2 жума колдонбойбуз, таза турган жакшы. Бул айнек банканын капкагынын резинкасын алып таштагам. Анткени муздак жерге турганда дем алыш керек, бирок үстү жабык болуш керек. Ошо резинкасын алып салсам, дем алат, бирок дагы жабык болот. Бүт болгон аралаштырган биздин жаңырткан камыр турушубузду ошол банкага салабыз, анан кийин белги коебуз. Температурага жараша мен камыр ачыткым максимум 6 саат, минимум 4 сааттын ичинде 2 эсе көтөрүлөт. Ушул убакыт камыр туруш үчүн эң күчтүү маалы. Керектүүсүн колдонобуз, камыр жуурабыз, нан жасайбыз, ашкан алып коебуз. Мына мен жаңырткандан кийин нан жасайм, оладьи жасайм, анан түйүндө калат, ошону уютка кылып, кайра эмки жумага алып коем, кайра ушинтип жаңыртып, ушинтип сактап, камыр ачыткымды ушинтип мен колдоном. Аягында өзүмдүн жеке кеңешим берим келет, муздак жерде камыр турушуңузду 1 жума, максимум 2 жума сактаңыз. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сиз пайдалуу маалымат алсаңыз, лайк койгонду унутпаңыз. Натуралдуу камыр ачыткы жөнүндө, француз ашканасы жөнүндө кызыксаңыз, менин каналыма катталыңыз. Баарыңыздар жакшы туруңуздар, көрүшкөнчөктө.